Мондай. Берчи, мага деле берчи. Уйга берип атасың, койго берип атасың. Кээде бирөө бутуң басып алса дагы сабыр кылып кой деп калабыз. Анан көкүрөгүбүздү чертип, мен кыргызмын деп барып туруп бирөөнү тээп салган. Сен өзүңдүн жиндүү эмес экениңди билсең, анан сага бирөө жиндүү десе күлөсүң да. Орасан кабыл болсун, жакшы болуп келдиңби? Балдар кийин карап калып жакшы бар. Эле отура берем да, смело эле. Саламатсыздарбы, Соло ТВ каналынын көрүүчүлөрү. Жалпы ушул тапта бизди карап тургандардын баардыгына ысык саламдарыбызды айтабыз. Ушул күнүбүз да өзүбүзгө кут болсун, Рамазан айы кут болсун, орозо кырмандардын орозосу кабыл болсун. Бүгүн дагы адамга адам керек деген жакшы бир урааныбыз менен Соло ТВ каналы кезектеги коногубуз менен кайрымдуулук иштерине сапар алып калдык. Ал эми кезектеги коногуңуздар ким деп турган болсоңуздар айтып өтөлү. Кыргыздын кыйын кызы, элдүү беделдүү, көздүү сөздүү кызы, мыкты алып баруучу оратор Нурзат Токтосунова, психолог, Нур академиясынын негиздөөчүсү, менин устатым. Ал эми алып баруучусу мен Нур академиясынын бүтүрүүчүсү, көп жылдардан бери радио тармагында кызмат кылып, мына бүгүн биринчи жолу YouTube каналына баш багып дегендей жүзүмдү көрсөтүп, анан өзүмдүн устатыман биринчилерден болуп азыр маек алайын деп отурам. Дубайга барып келди деп эшитип калдык. Сапар кандай болду? Аябай жакшы. Себеби эмнеде эле? Жөн эле жылуу жакка барып келиби? Өшүп кеттим. Жылуулукту ала келиптирсиң. Кетти. Себеби кечээ гана келдиң, Ооба. Анан ошо Дубайдын жылуулугун ала келген экенсиң. Бүгүн күн чайтай ачык, кадимкидей жан дүйнө жыргап, жаздын жылуу күндөрү бизди сүйүнтүп атат. Бүгүн Нурзатка биз сабырдуулук темасында сүйлөшөбүз. Колдон келишинче эми азыр бара турган жерибизге жеткичекти ачып бергенге аракет кылалык. Сабырдуулук дегенди сен кандай түшүнөсүң? Анан деги эле сен табиятыңда сабырдуусуңбу? Себеби сабырдуулукту акырындык менен тарбиялап алса болот, анан табиятынан эле өзүнүн жаратылышынан сабырдуу адамдар болот го. Сен кайсынысына киресиң? Мен тарбиялап атканына кирем го дейм. Мен негизи шашмамын. Бат ойлоном, бат чечим чыгарам, бат иштейм. Менде баардыгы бат болуш керек. Анан бирок кичине сабыр жагынан, бирок мындай чыдамкай, эми муну көп алмаштырып жүрөбүз да. Сабыр дегенибиз менен биз чыдоо дегенди дагы үйрөнүп алабыз. Кээде бирөө бутуң басып алса дагы сабыр кылып кой деп калабыз. Анан мен аларга айтам да, эми кечиресиз, бутуңузду алып койсоңуз болобу деп айткыла депчи. Анан сабыр деп тура бербей депчи. Анан ошол сыяктуу азыр могу психологияда акыркы жылдарда көп аялдар менен иштегенде дагы ошо биз сабырдуу болобуз деп анан бир жарылгандарды көрүп атам да. Өтө чоң жарылат да, бомбомдой артка жол жок жарылганчы, бирок ага чейин кичине взрывчатканы деле жарып тургула деп айткым келет экен. Себеби баары бир биз аялдар кээде ичибизге көп топтоп койгон учурлар болот экен да. Анан ошол топтоп аткан нерсени чыгарып туруш керек деп ойлойм. Сууга сүзүп чыгарса болот, спорт менен чыгарса болот, жакшы адамдар менен сүйлөшүп, ыйлап, жазып, ай тургай жолдор толтура да. Сөзсүз эле бирөөлөр менен урушуп эмес. Ошондуктан негизи эле табиятта урушпай эле койгон жакшы, бирок кээде ошондой жагдайлар болуп калат, баягы жеткирет дейт го. Анан ошол жеткиргенде өзүн кармай албай калбай, ошол жеткирерде азыраак ошол башталганда эле биз ошого жоопту бергенге үйрөнүшүбүз керек деп ойлойм. Бала кезиңден эле, мисалы көп балалуу үй бүлөдө чоңойдуң да, эженин эски тонун кийип дегендей. Ошол кезде дагы сабырдуулукка үйрөнчү болсоң керек. Балким үй бүлөдө, балким ушул жаатта сөз болчу эле, сабырдуу болгула, бүгүн болбосо эртең болот деген сыяктуу. Анан баягы бут кийимиң жыртылып калса дагы ушул өзүңдүн чечкиндүүлүгүң, өжөрлүгүң менен козуларды тоонун башынан айдап түшкөн учурларда мисалы сабырдуулук жардам берди беле. Анан сабырдуулукка деги эле кантип үйрөнсө болот? Сен үйрөнүп атам деп калдың. Буга үйрөнсө болот бекен? Кантип үйрөнсө болот экен? Мисалы сабырдуу деген нерсе каныет кылуу деген менен чайкеш да.
азыр болбой атса ыйлабай эле, Кудай берсе кийин болот. Мейли ушунусуна да ыраазымын. Чака менен бербей атса чыны менен берди, болбосо кашык менен берди. Такыр бербей атса дагы окей, демек ошондой дегенге үйрөндүм аны ага окуулардын жыйынтыгында. Бирок кичинекей кезиңдеги сабырдуулукту атпайсыңбы? Кичинекей кезибизди мен азыр эстеп көрсөм, мен эч качан мунум жок, тигиним жок деп кайгырган эмесмин да. Такыр бир дагы жолу мен бир гана жолу апам айткан, атаң көрөй, ушул эл кийген мантананы силерге алып бере алган жокмун депчи. Анан бирок кийин Аллахымдын ушундай мээрими менен мантаналарды кийгенге мүмкүнчүлүк болду да. Анан бирок энем менен атам элде жок көп бир сапаттарды бергенине жана Аллахтын ушундай жаратканына, мисалы кээ бир жапакеч жөнөкөйлүгүм, кээде мен аябай сен жөнөкөйсүң, сен аябай жапакечсиң сен деп айтып калышат да менин эң жакын досторумчу. Анан сен өзүңдөн 20 жаш күчүгө деле чуркап барып учураша бересиң депчи. Анан бул менин жакшылыгымдан, кыйынтыгымдан эмес, бул менин атам ушундай жөнөкөй киши болчу. Анан тарбиядан жана гени, табиятымдан берилди. Ошондуктан кичинекей кезибиздеги мындай сабырсыз болуп деген нерсе жок. Ал убакта мен 6 класстан баштап китеп окуганга үйрөндүм. Китептеги эле каармандарым менен көбүрөөк жашадым го дейм. Баланы күткөн сабырдуулугуңа эми сөз жок. Бирок ишеничиңди такыр жоготкон жоксуң, аракетиңди көрүп келдиң ар дайым. Мен эң эле жакын досторум бар го, ошолор күлдүрөт да. Байкушум төрөй албайт да эми, мейли эми да, сен төрөйм дечсиң дейт. Анан деп ичимен жаман боорморчу дейт да. Айта албайт. Эң жакын досторум ал тургай берип турган эжем ушинтип коет. Байкушум эми төрөй албайт деле калды го деп ойлочубуз депчи. Анан мен эч качан төрөй албай калам деген сезим болгон эмес да менде. Анан бирок мен ишенчүмүн. Бул өтө маанилүү, Нурзат. Азыр ушуну айтып коюшубуз керек, анткени Соло ТВ каналынын көрүүчүлөрүнүн арасында да балким менде бир нерсе жакшы болбой жатат, төрөй албай атам деп, баягы өзүнө болгон ишенимди жоготуп койгондор да бар да. Ооба. Бир ушулорго бир кандай кеңешиң бар? Кандай сабыр бүтсө болот, эмне кылса болот? Бүт жараткандын өзүнүн планы бар экен, өзүнүн баягы мен бардыгын кылып көрдүм. Ошо колуман келгенин, аны кыл дейт, аны кылам, муну кыл дейт, муну кылам. Көп медициналык нерселерден дагы өттүм. Анан ошо Кудайым ага кызартып кызды берди, агартып уулду берди. Анан ошого дагы Кудайга чексиз шүгүр. Баары бир бар нерсеңди айтып мактанба дейт. Себеби ошол учурда мен эч качан мында бар эле, ой мында бар экен, менде жок дептирмин. Бар болгондорго сүйүнүп жүрө бердим. Анан ошолго дагы Кудайдын мээрими бизге тийди го, эми түбөлүгүбүз болсун, өмүрлүү болушсун дегендей. Кудайым ушул экрандан пайдаланып, ошо экрандан көрүп жаткан, ушул учурдан пайдаланып экранда көрүп жаткан баардык инсандарга ушул өздөрүнүн тилектери кабыл болушун каалайм. Балалуу чакалуу болуп, себеби карьераны кыла алат экенсиң, акчаны деле таба алат экенсиң, бирок ошол акчаны тутамдап туруп баланга жетпей калган да күндөр болот экен. Ошондуктан бардык нерсенин байлык экенин билишибиз керек. Азыр үйүм жок деп кайгырбаңыздар, себеби балдар чоңойгондо көп ата энелерге үй салып бергендерин көрдүм. Демек азыркы учурдагы бактылуулук, учурдагы билим алганыңыз, мисалы сиз дагы азыр мен үйүм жок деп эле кайгырып атып балдарыңыздын кантип чоңоюп кеткенин билбей каласыз да. Тескерисинче балдарга жакшы тарбия берип алуу, анан балдар чоңоюп дагы чоң мүмкүнчүлүктөр ачылат, Кудай буйрса. Ишеничти эч качан жоготпоңуздар деп айткыбыз келет. Биз Нурзат кыздуу болгондо, уулдуу болгондо аябай сүйүндүк, жакындары. Анткидей, демек, ниетиң түз болсо, оюң жакшы болсо, жүрөгүңдө үмүтүң, ишеничиң болсо, Кудайым берип коет экен да. Анан Кудайдан тилей бериш керек. Ушундай сурайсың да, мондай берчи, мага деле берчи. Уйга берип атасың, койго берип атасың, баардык жан жаныбарларга берип атасың, баардык адамдарга берип атасың, берчи мага деп суранганым эсимде да. Мындай классташым. Биз сөзүбүздү кыска убакытка токтото туралы дагы партнер нефтке кирип май коюп алалык, анан кийин уланталык.
негизи мен дагы дайыма майды партнер нефттен куям. Биздин Медеров көчөсүндө дагы бар. Анан сервиси да укмуш. Өткөндө эле мен сториске чыгарып айтып калдым элем. Мындай балдар эмнеге жакшы? Ушул заман менен чогуу жүргөн бардык мындай QR код менен деле төлөй ийесиң, бардыгын менен эч качан баягы азыр эми башка жарнамаларды кылбайлы, бирок кай жериңде акчаң болсо ошол жерден төлөсөң болот да. Бул аябай жакшы деп ойлойм. Себеби кээде бир жака кирип мондай менен төлөсөм болобу десең жок дейт да. Анан жүрөсүң издеп убакыт барат. Эне болгондон кийинки азыр балдар менен бир өзгөчө бир рахаттуу күндөрдү көрүп атасың да. Анан баланын жүргөн турганы, алардын тарбиясы, бир адамдарды эле жашоого калыптандыруу да бул оңой олтоң иш эмес да. Анан кандай бир сабырдуулукту көрсөтүп атабыз ал жакта. Кээде сабыр түгөнүп кеткен учурлар болобу? Жок, такыр эмнедеси үстүмөн басып кетсе деле, башым мондай тебелеп кетсе деле, аябай баарына сүйүнөм. Жанагы какашкаларын сүйүнүп жуупчу. Анан эшикке чыгып баткактарды басса дагы ыраазымын, баарына ыраазымын. Ушунчалык сүйүү мээрим бергим келет. Берип атам. Себеби тойсун мээримге. Ушул коомдогучу көп бош кыйыштарчы сүйүү жетпей калгандан болуп атпайбы? Мээрим жетпей калгандан, жанагы үй бүлөдөгү уруш талаш, үй бүлөдөгү экөөнүн түшүнбөстүктөрү такыр балдарга өзүнүн чоң таасирин тийгизет да. Азыр ушул мага консультацияга келген эжелердин, байкелердин, кыздардын, жаш балдардын көп эле көйгөйү ошол мен ата энем минтип, анан экөөнүн урушу, анан мен бактысызмын, мен керегим жок. Чындап эң арзан болгон жакшы сөздөрдү дагы балдарга айта албайбыз да. Анан мен укмуш кыйынмын, мен деп айта албайм. Мен укмуш балдарды тарбиялайм деп аны убакыт көргөзөт. Аман болсун, кандай болсо дагы мен аларга укмуш фишкаларды да койбойм. Укмуш эл жерди минтебейсиң, көтөрбөйсүн деп, өздөрү бактылуу болсун, өздөрү маңдайына жазган нерселерди аткарсын. Бирок өзүнүн жеке мындай бир жаратылуучулук сезимдерди көбүрөөк жашаса дейт элем да. Ушул идеяңар аябай жакшы экен да. Биринчиден Рамазан айы, анан Рамазан айы болбосо деле ушуну уланта беришиңер жакшы деп ойлойм да. Себеби баары бир бизде муктаждар көп. Эми аларды мындай иштебегиле дегендик эмес. Кээ бирөөнүн чын эле иштегенге мүмкүнчүлүктөрү жок болот да. Анан кичине азын оолак ошол менден дагы 5000 сом берип коелу. Анан бүгүн бир эжеге келдик, 4 баласы бар экен, бир баласы оорукчан экен, ошону багып үйүндө жалгыз боен экен. Ошондуктан биз эми мүмкүнчүлүк колдон келишинче дайыма бири-бирибизге жардамдашканга чакырган жакшы программа экен. Жолуңар ачылсын. Чоң рахмат. Жүргүлө анда эжебиз да күтүп калдык, азыр баралык, балдарын да сүйүнтөлү. Жаш. Алла күч кубат берсин. Сиз дай буюрса кызыңыздын дагы ден соолугу бекем болсун, сизге күч кубат, балдарыңыз жакшы экен. Сиздерге да Аллахтын бекелигине ыраазымын. Ушу бизге келип багы биз ушундай ушул үйдө турам, квартирада. Өзүм Кочкорлукта. Сиз сизди аябай тааныйбыз, сыйлайбыз, урматтайбыз. Менде инсандар деп катарыңыздарга Кудайым берекесин берсин. Эмне деп айтып атат? Макул, жакшы. Сизге күч кубат. Сизге дем күч берсин. Күч кубат алтыным. Ошону өмүрлүү болуңуз. Ошо кызым багы бөлө Уктуп кобай. иштен бар да. Өлөчү. Просто шартым жок. Балам бар. Улуу балаңыз эгер менден окугусу келсе келе берсин. Балам Булар менен байланышып койсоңор болот. Хорошо. Калган кичинекей окуучу ошо кызым эле. Багы бизге шарт жок. Анткени көзү көрбөйт. Азыр ошо сиздер келсеңиздер оптикага алып барып, окулистке алып барып, Алып бересиз. Ооба, мен акча бердим, алып бересиз.
ошого чыгайын деп аткам. Ооба, Ошо кызым ачы өтө убал болуп кетти. Үйгө отурабыз. Дагы бул кишилдин бул хозяин Морста баягы эмеси менен кирип, гүлүм менен кирип, оту менен кирип гүлүм ошентесиз. Айла жок. Эже айла жок. 4 бала төрөгөндөн кийин бүттү уже. Эмне баланы көргөндө вообще кирбей экен. Ошо квартирадан кичине кыйналып турабыз. Жакшы болот эже. Болот. Кудайым күч Мейриңиз, берсин. Макул Жакшы жаным. алыңыз. Давай. Жакшы жекен. Ооба. Тилекке каршы баягы урукчан бала болгон жаман да. Эч кимге таштай албайсың. Анан башка балдары мектеп жашында, анан бирөөсү чоң экен, жардам берип атыптыр, Кудайым буйрса. Эгер силерде дагы ушундай жардам берүү мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, биз эми банкта коюп коелук, ошол жака акчаңыздарды которсоңуздар болот. Кыйынчылык кимдин гана башына келбейт. Баардык адамдын өзүнүн бир түйшүктөрү бар жашоосунда. Чогулуш керек, жыйналып, жана кыргызда айтып коет го, белди бекем бууп туруп, эч кимге ишенбей, адал баягы эмгегиң менен, маңдай териң менен тапканга эмне жетсин. Ушул жерде да сабырдуулук жатат да. Ушул Эмне жерде деген дагы, сабырдуулук? ушул жерде дагы сабырдуулук жатат. Бул жердечи баягы биз убактылуу ошо балдар кичинекей деп ыйлап сыктап көп ден соолугубузга зыян келтирет экенбиз да. Ал да чоңоет. Бала да чоңоет, баардыгы ордуна келет, бирок сиздин ден соолугуңуз ордуңузга келбейт да. Ушул сабырдуулуктун жеткен чеги азыркы боло турган кыйынчылыктарга, болуп аткан кыйынчылыктарга сабыр кылуу деп ойлойм да. Себеби биз башында, мисалы, биринчи бир кыйынчылык биз күтпөгөн жерден келип атпайбы? Анан аябай бир ыйлап суктап, барып, бир нерселерди кылып, анан ошол биздин кыйындыгыбыз, кыйынчылык келгендеги сабыр кылып койгонубуз экен да. Себеби кыйынчылык бизге эмнеге берилет? Бизди өнөксүн, өссүн деп берилет. Кылып аткан бир нерсени кылбасын деп берилет. Себеби жакшылыктын баары, Аллахтан, жаманчылыктын баары өзүбүздөн да. Биздин эгер сенде көйгөйлөр болуп атса, бул жерде только сен күнөөлүүсүң. Биз эмне кылып атабыз? Жакындарыбызды күнөөлөп атабыз. Атам мынтпесе бай болмокмун. Байкем минтип эле койсо эмне? Бир тууган эжем колунда болуп туруп сага бербейт. Эмнеге берет? Сен инвалид болсоң макул. Ал тургай инвалид балдардын дагы ушундай бир майыптыгы менен дагы жан талашып иштеп, ошол бир кол менен сүрөт тартып, бир кол менен жер казып ушинтип аткандарды көргөнбүз. Ошондуктан баягы эгер сиздин азыр кыйынчылыгыңыз болуп атса башыңызда, бир аз ал күндөрдүн дагы өтүп кетери эсиңизде болуп эле, өзүңүздү сактап, смирение деп коет да, бул моюн сунуу, баардык нерсеге моюн сунуу, кабыл алуу. Жана көп учурда биз эч нерсе кыла албай атпайбызбы? Колубуздан келбей атпайбы? Анан колубуздан келбеген эле нерсеге кайгыра берүүнүн дагы бир аз мааниси жок экен. Бул эми баары сыноо бар, бирок бул да болсо сыноо. Биздин башыбызга да канча нерсе келип кеткен жок. Өзүңдүн башыңа канча нерсе келип кеткен жок, бирок сынып калган жокпуз. Белди бекем бууп, ошол жакшы адамдардын насааты менен дейли айткан дегени жетеги менен болсун, жакшы чөйрө менен өсүп өнүп, билим алып, анан кийин кандайдыр бир даражаларды багындыра алдык да. Ооба. Ошол кездеги сыноолордон өтө алдык дегендей. Ооба. Кээде болот го, башыбызды көтөрө албай калган. Айланан капкараңгы болуп калган учур болот да. Анан ошондо бир шам жаккан бирөө келип, бир жакшы сөзүн айтып койсо, анан кадимкидей жылыш башталат да. Чын эле өзүң айтмакчы, баардыгы өтөр кетер дүнүйө дейт. Бир күнгө окшошпойт. Жарымы түн болсо жарымы күн дейт. Моюнсун баш керек анча мынча нерсеге деп ушул жерден баягы Соло ТВнын көрүүчүлөрүнө айтып коелу, балким бизди көрүп аткандардын арасында мүңкүрөп аткандар бардыр азыр. Алапайын таппай аткандар бардыр, караңгы. Бирок кээде ошол көйгөй деп эсептегени дагы мындай чоң алып караганда көйгөй эмес эле болот да. Абсолюттук түрдө. Эмнеге ошончо ыйладым, эмнеге ошончо кайгырдым деген күндөр болду го. Ушуга эмне кайгырдым дейсиң. Анан азыр дагы кайгырба десең дагы жок дейт да, мен жок. Анан макул кайгыр, ыйла дейсиң да. Баары биз искусственно жасалма түрүндө бирөөлөрдү чоңойтуп өстүрбөшүбүз керек экен. Ал өзү жанагы жумурткадан чыгып келатканда, биз мынтип жардам берип жумуртканы чегибейсек, ал жакшы күчтүү болбой калат экен да. Ал ошол мурду менен соккулатып, өзү чыгып, өзү кургап, өзү басканда анан ошол туура болот экен да. Биз эмне кылып атабыз? Биз ой деп тиги балабыз жыгылып баратса, тиги саман төшөй калып дегендерден жок, тескерисинче мейли жаңылсын, жашсын. Себеби жаңылбаган адам
күчтүү боло албайт да, ал тажрыйба топтой албайт, ким жаңылбайт, эч нерсе кылбаган эле адам жаңылбайт, а бир нерсе кылган адам жаңылат да. Ошондуктан кандайдыр бир бир ишти баштаарда дагы үй бүлөсү артка тарта берет го, анан жөн эле койчу деппи, анан кой мейли сөзү жок эле отура калычы деппи. Взгляните по-новому на привычные вещи. Инновации, расширяющие твои возможности. Абсолютно новый Kia Sportage. Нурзат, жаңылуу жөнүндө айтып калдың. Бул атактуулук дейли, сени азыр Кыргызстан баары эле билет. Бул сенин тандооң болдубу же тагдырың болдубу? Анан ушул атактуулукка да келиш үчүн көптөгөн сыноолордон өттүң, көптөгөн сөздөрдөн өттүң, өзүң эмес бир туугандарыңдын сай сөөгүнө жеткен сөздөр болду дегендей. Ошолорду кандай сабыр менен жеңе алдың? Бул жагынан мен ошо алдыңкы 10дукка кирет болушум керек, сабыр жагынанчы. Ошол себептен да сабырдуулук жөнүндө сүйлөшкүң келди окшойт. Элдин сөздөрүнөн, жаман комментарийлерден дегендей, анан аябай эле күлүп жеңем. Назгүлө, ишенесиңби? Бир максаттарым бар да, анан бир жасачу чоң иштерим бар. Анан көчөдөгү мисалы бир конокко барып, ошол жерде укмуш кыргызга эмгеги сиңген адамдар, доктор науктар, илимдин докторлору, кандидаттары, жалпы эле бир укмуш кызыктуу адамдар менен сүйлөшүп отуруп, анан ошолордун мага ойлорун угуп, аябай күлүп, мен мисалы бир аябай сыйлаган бир эже бар эле да. Анан ошол мени токтотуп алып, бир топко чейин жакшы сөздөрүн айтты да. Анан ошол нерселер жашаткың келет да. Анан ошол нерселерге байланасың. Себеби ошол сөздү ким айтып атат, жаман сөздү ким айтып атат, ал кандай жерде отурат, ал ким менен отурат, анын ойлору кандай, анын билим деңгээли кандай, сен ал кишиге барып кеңеш алат белең. Эгер кеңеш албай турган болсоң, жөн гана баягы адам билет, кызматын жамандар кайдан билсин адамдын арзан менен кымбатын дейт да. Ошол сыяктуу сенин кымбат экениңди арзан адамдар түшүнбөйт. Мен бул нерсе менен мен укмушмун, элдин баары арзан дебей элем. Ар ким оозунан чыгып аткан сөзүнө татыктуу да. Ошондуктан айта берсин. Мен ушунчалык бир нерсеге ишенем. Мен аркы дүйнөдөн анын соопторун алам да элестет, кандай баймын. Менин акыма кирип аткан адамдардын мен аркы дүйнөдө эптеп 1-2 жакшы жумуш жашаса, ошондо сообун мен алам да элестетсең. Себеби мен алар айтып аткан сөзгө чын эле татыктуу эмесмин да. Анан жакшы айтпадыңбы деген, татыктуу эмес экениме мен ишенем да, элестет. Анан жана тагдырыңбы же тандооң болдубу дебедимби? Алып баруучулукчу. Бул тандоом дагы, тагдырым дагы, себеби тагдырым болбосо балким мен ал кастингке барбайт элем дегендей да. Мен бир кастингке бардым. Анан бирок мен тандоо дегидей сөзсүз түрдө барайын деп бардым, бирок мен эч качан алып баруучу болом деген кыялым жок эле. Аябай кокустук. Эми кокустуктар жок бул дүйнөдө, бирок балким мектепте алып барып жүргөнүм, ошол бир жарыянын окулушуна себеп болду. Мен КТРКдан жаңылык мындай астындагы өтүп жаткан жазуудан окудум да, алып баруучу керек дегендичи. Анан ошону элестет, ошол мүнөттө мен окушум керек болчу да. Ал деле телевизор көрчү эмесмин. Демек, мен ошону окушум керек болчу, мен ошол жерге барышым керек болчу. Азыр дагы мен сени менен сүйлөшүп отурушум керек болчу. Анан калп эле баарын эле тагдырга шылтай берген болбойт. Тагдыр болот, бирок тагдырды жаратканым биздин табиятыбызды эртеле билип жазган болот. Тандоолорду биз күнүгө кылып атабыз. Ошол сабырдуулуктачы, сен айтпадыңбы, мага бүт бардык кайсыл көрсөтүүгө барсам дагы ушинтип айтышат да. Жаман кыйын жашоонун сыноолорун көтөрүп коесуз эже депчи. Анан көтөрбөгөнгө айлаң жок. Бирок ишенесиңби,
мындан дагы сулуу болуп, мындан дагы акылдуу болуп, мындан дагы ийгиликтүү болуп, мындан дагы жакшы болуп, мындан чоң иштерди жасап гана кыйынчылыктарды жеңе аласың. Ыйлап отуруп, анын үстүнө баягы мисалы азыр Нурзат сен кеңкелессиң, анан сен паланчасың, түкүнчөсүң десечи, мен такыр ал сөздөрдү кабыл албайм, себеби мен өзүм кандай экенимди билем да. Мен бул жылдарда, акыркы 5 жылда өзүмдү таанууга аябай чоң убактымды жумшадым, билимимди жумшадым, анан өзүмдүн ким экенимди билип алдым. Анан эми сен өзүңдүн жын эмес экениңди билсең, анан сага бирөө жын десе күлөсүң да. Айтасың да, кечир кой. Даже сөз да каратпайсың да. Бара берейин деп. Кой мен бара берейин да, мен азыр мен вообще башка ишим бар эле деп. Ошол сыяктуу дайыма сүйлөшкөн адамдарым ушунча кыйын кишилер, ушундай бир бийик нерселерди сүйлөшөбүз, анан ушактарды карап, комментарий окуп отуруштун өзүндө ошого коротулган убакыттын өзү мага абдан бир аяйм да ошол убакытты. Себеби андан башка дагы сен билесиң, менин ар бир мүнөтүм жазылган, ар бир саатым жазылган, ар бир жолукчу кишилерим жазылган. Анан ошолорду ишке ашырууда бош убакыт калбаш керек деп ойлойм. Дагы бир мени бир көп ойлонткон маселе бар да. Коом өзгөрүп атат. Азыр өзүң айтмакчы, баарыбыз көзүбүз ачылып, жан дүйнөбүзгө көңүлүбүздү өзүбүз таануу менен алекпиз. Бирок ошону менен катар эле көп маданияттын кириши бар, аламдашу доору деген бар. Ушул кыргыз элинде дагы, кичинекей Кыргызстаныбызда дагы менталитетибизде да өзгөрүүлөр абдан чоң да. Обуш кыйыштар көп. Айымдардын, аял затынын кор болушу деген бар. Мырзаларыбыз деле алардан кем калбай кор болуп аткан заман. Ушул жерде ушул сабыр жетишпейби же эмнеге мынчалык кардиналдык бир өзгөрүүлөр болуп жатат? Себеби мындан 10 жыл мурда эле биздин заман башкачараак эле да. Азыр бир нерсе мындай болуп атат деп кайгыруунун кереги жок. Эмне кыла алабыз? Сен экөөбүз эмне кыла алабыз? Мен макул араб кул болуп аттырмын. Сиз болсо ушундай кыргызчаны кийинтиңиз, жайылтыңыз. Мен болсо ошол кыргыздын баалуулуктарын, сабактарын да өтөйүн дегендей да, баягы ар бир адам өзүнүн колунан келишинче өзү туура деп ойлогон нерселерди жайылтууда, жамандык менен жакшылыктын таразасында жакшылыкты көбүрөөк басууга аракет кылышыбыз керек болот да. Азыр эмне кылышыбыз керек? Көбүнчөсүн жан дүйнөнү тазалоо менен алек болушубуз керек. Себеби көргөн көздөр бул биздин көздөр. Биздин жан дүйнө кандай болсо, биз ошону көрөбүз. Анан могу кайра туулуп өсүү, маданияттын кирүүсү, мына могу орустар келгенде деле биздин маданиятыбыз ушундай беле. Биз унчукпай эле кабыл алып калдык го азыр. Качан чач кырккан бар эле бизде? Качан биздин курсагыбызды көргөзүп, бутубузду көргөзүп көчөдө жүрчү элек? Качан чачыбызды жайып жүрчү элек? Демек, мен да жүрдүм да ошентип. Мен ошону туура деп ойлогом. Кийин чоңоюп көрсөм, ал нерсе туура эмес экен. Ал нерсе медициналык жактан дагы бардык жактан туура эмес экен. Биздин менталдык, физикалык, психологиялык адам баласына туура эмес нерселер экен. Тескерисинче жанагы дарат алганда мондай лимфалардын иштээрин, ар бир биздин намаздагы кылган кыймыл аракетибиздин ден соолукка ченемсиз пайдасы бар экендигин түшүндүм. Мындан биз эмне жаман нерсе таап атабыз? Албетте жаман адамдар жоолук салынгандарда дагы, салынбагандарда дагы, мусулман болгондорунда дагы, мусулман болбогондорунда дагы, кыргыз болгондорунда дагы, кыргыз болбогондорунда дагы бар. Бирок кээ бир адамдарды билем, мусулман дагы эмес, кыргыз дагы эмес, бирок ушунчалык маданияттуу, ушунчалык сабырдуу, ушунчалык бир жакшы иштерди кылат Кыргызстан үчүн. Чын атасызбы? Демек биз канчалык көкүрөгүбүздү чертип, мен кыргызмын деп барып туруп бирөөнү тээп салгандан көрө, кыргыз болбой калганда сен керек болсочу биз мындай кээде менин мисалы дарегиме айтылган жанагы мырзалардын да айткандарын уктум да, мындай жазгандарынча, анан аттиң деп койдум. Эгер сен чыныгы кыргыз болгонуңда, чыныгы кыргыз деген атка татыктуу болгонуңда, мейли жоолук салынсын, салынбасын, билбейм эмне болуп кетсе дагы, бир канчалап кыргыз кызы көчөдө жатса, ошону барып башка тээп кетпей, тескерисинче башын көтөрүп, бетин жууп, далдоо жерге алып коюшуң керек эле да. Мына бул чыркыраган чындык да.
демек биз аны бастыруу менен, тепкилөө менен эмнеге жетишип атабыз? Балким башын сылап чын эле сурап көрөбүз, эмнеге антип атасың? Эмнеге андай болуп атат деген суроонун үстүндө иштеп көрөбүз. Эмнеге жерийбиз? Эмнеге биз анын айткан жаман сөздөрдү болушунча айтып калуу менен бир нерсе өзгөрөт деп ойлоп атабызбы? Жок, ал адамды курчутуп атат. Ал адамды тескерисинче биз ошол оозу мурду канжалап жаткан кыздын барып атаң көрай деп үстүнө бир өзүңдүн бушлатыңды жаап койгонуң бул сенин чыныгы кыргыздыгың деп эсептейт элек да. Демек көрдүңүзбү, баалуулуктарыбыз, канчалаган коңгуроолорду кылганыбыз менен адамдык, анын динине тийишпейли, анын дилине тийишпейли, маданиятына, эч нерсесине тийишпейли адамдыгы кандай болот? Жаныбарлардан айырмаланып, биз бири бирибизге жардамдашуу, ак ниеттик, ак пейилдик деген нерсебиз каякта жатып атат? Маселебиз мына ушунда да. Демек албетте улутка мени күйбөйт дейсиңби? Мен мисалы улутка күйгөн адамдардын 100 киши болсо мен ошонун бирөөсүмүн деп эсептейм. Сен аны дагы билесиң. Мен Нур Академияга ушунча болуп 11 жыл, мынакей быйыл канчанчы жыл, 12-жылга кетип атат. Мына бирөөңөрдү намаз окугула дедим беле? Же бирөөңөрдү бир кыргызчылыктан башка бир нерселерди кылгыла дедик беле? Назгүлө, мына өзүң көрүп жүрөсүң да. Биз менин ар бир айткан сөзүм, менин ар бир сабагым Кыргызстан, кыргыздар келгиле, монтели мекенчилдик өңүндө. Бул менин жолго салгандан кийин, салганга чейин эч нерсе өзгөргөн жок да. Керек болсо күчөдү да. Демек ар кимибиздин ошол чымчыкча, кумурскача пилпилдей өзүнүн эл жерине кызматын кылуусу туура болуш керек деп эсептейм. Бул жерден дагы биз сабырдуулукту көргөзүшүбүз керек. Кантип улуулар уже оңолбойт. Бирөөлөрдү оңогонго мүмкүн эмес, бирок биз жаштарга иштегенге мүмкүн. Демек сабырдуу болуп, азыртадан кичинекей баланын башын сылап, кичинекей балага мээрим берип, бирөөнүн баласы болсо да кучактап койсок, 30 жылдан кийин ошол бала мекенге кызмат кылган бала болот. А биз кенедей баланы ого өтөр уруп, кордоп, ошол баланы бала экен дебей, ар кандай каймана аттарды коюп, келекелеп, шылдыңдап ошентсек, андан эң жүрөгү начар болуп, жүрөгү мындай бир кызыл чокко боелгон коомдогу канча кыздарды кор кылган балдар өсүп чыгат да. Ар ким өзүбүздөн баштаганыбыз жакшы го. Ошол сабырдуулук жөнүндө сүйлөшүп атып, болбой эле адам баягы ар бир күнүн текке кетирбей билим алуу менен аракетте болушун дагы бир жолу баса бергиле деп айткыбыз келет. Анткени сабырдуулуктун баары ошол бир нерсени билгенден, билимиңди тереңдеткенден, көп окугандан, үйрөнгөндөн келип чыгат да. Жөн эле отуруп эле дайымага сабыр бер дей берсең. Ооба. Себебичи азыр 55-60 жаштагы дагы сабыры жок эжелерди билебиз да. 70 жаштагы сабыры жок эжелерди, оозунан агыт кирип карыт чыккан эжелерди билип атабыз. Балдарын каргаган энелерди билем. Ошол балдар келип ыйлап, ошо канча кыз келип ыйлап, мени өз энеси сыздап, мен машиненин астына түшөйүн деп атам деп биз менен тең эле эжелер келип ыйлашат да. Мен энем ушинтип атат депчи. Анан өз энеңден жакшылык көрбөй атсаң сен кээде анан кимдерден, кайсыл дүйнөдөн жакшылык көрөсүң дейсиң да. Анан ушул Нур Академиянда бирден бир себеби үшүгөн жүрөктөрдү жылытуу да жатса керек да Назгүлө. Себеби көп адамдар ошол жүрөктөрү үшүгөндө биз келип кучактаганыбыз менен жолдорду таап кетип атышпайбы? Эң туура. Адамга эмне жетпейт, адамга мээрим эле жетпейт. Туура. Мээрим берип туруп эле анан кийин бир жакшы жолду көрсөтүп койсоң, акырын сага анан ишеним, өзүнө ишеним. Ошол ишенимди берүү аябай маанилүү экен чын эле. Сен колуңан келет деген Дагы көрөрмандарга айтып коеюн, сиз деп кайрылбайбы деген сыяктуу сөгүүлөр болушу мүмкүн. Сөкпөңүздөр, Нурсат экөөбүз бир тууган болуп калдык канча жылдан бери. Менин өзү кичүү болсо дагы бирок устатым, алдынан кыя өтпөйм. Өзүң билесиң. Ыраазы болсуң сенден. Менин биринчи дүйшөнүм. Мен негизи менин кайманатым дүйшөнү. Нурзат кайсы Нурзат десе тиги дүйшөнчү дегендей болуппу. Сага рахмат.
чакырганыңа көрсөтүүнү ушунчалык рахаттануу менен барып келдик биз ошол Кызыл Аскер жака. Биз барып келген үй бүлөгө дагы ден соолукка алайын, балдарынын урматын көрсүн, аябай жаркылдаган жакшы эже экен. Ушул жамаатыңыздарга жалпы ыраазымын. Абдан сонун көрсөтүү таптырсыңар. Мындан ары дагы ишиңерге ийгилик болсун. Чоң рахмат. Сага да алтындай болгон убактыңды бөлүп, биз менен ушул кайрымдуулук иш чарасына катышканыңа ыраазыбыз. Жок деген жоксуңдар эле. Кайрымдуулуктун чоң кичинеси болбойт деп коет эмеспи? Эжени да абдан кубантып койдук. Азыр ошол көзү көрбөй аткан кызын ооруканага алып барайын деп атканда биздин барганыбыз да бап келди. Чөнтөгүн да кампайттык, курсактарын дагы кампайттык дегендей. Кудайым буйруп иштери оңолуп кетсин дейли. Деги эле ушул муктаж адамдар жок эле болсо экен. Ушундай бир жакшы жашоодо жашасак болот. Ар бирөөсүн өзүбүздүн колубузда. Ар ким бүгүнтөн калтырбай өзүбүздү оңдогонго аракет кылалы, өстүргөнгө аракет кылалы. Анан могу Жапониядайчы бир убактыңыздар болсо жапон маданиятын бир карап койсоң, бул нерсе менен силер кыргыз маданиятын жерип эле жапон болуп кеткиле деген нерсе жок. Кыргыз маданиятында дагы ошол нерсе бар эле, биз ошону унутуп калдык да. Ошолорду жандандырып, коллаборация кылып, анан ортодон бир сонун нерселерди чыгарганга мүмкүнчүлүк бар да. Себеби ал жерде ар бир нерсеге ыраазы. Биз эмнебиз? Биз дайыма нааразы да. Көпчүлүк нааразы. Адам өзүн карап көрсө, жалаң кемчиликтерине басым жасайт да, анан силердин дайыма артыкчылыктарыңыздарга басым жасагыла деп айталы. Эң сонун Соло ТВ каналы Нурзат Токтосунова менен биргеликте адамга адам керек деген долбоорунун дагы бир иш чарасын жыйынтыктап жатабыз. Улана бермекчи, кайрымдуулукта, жакшылыкта жарышкан инсандардан бололук. Биздин башкы өнөктөшүбүз Kia Кыргызстанга дагы ыраазычылыгыбызды билдиребиз. 25 апрелге чейин пайызсыз ушундай жакшынакай унааларды Кореядан жапжаңа алдырсаңыздар болот. Жакшы унаа керек болсо, тандооңуз Kia Кыргызстан болсун.